Muğalimlerге айлық көтөрүлдү. Бирок ошол эле кезде азыр көп арыздар түшүп баштады. 120 миң киши мугалимдердин ичинде канчага мугалимдерге айлык кыскартылган? Себеби ушундай жалаптар түшүп атат. Ставкаларды бөлүп, сааттарды кыскартып, тарбиячылар жалпты берип атышат. Урматтуу Дастан Далабаевич, андай болушу мүмкүн эмес. Анткени ставкаларды эч бир кыскартуу же кандайдыр бир башка чаралар көрүлгөн жок. Тескерисинче только жанагы көбөйтүүгө эле шарттарды түздүк. Январь айында 2019 жылы приказ кабыл алынган жана минимальный ставкалар боюнча ошонун негизинде эле иш алып барылып атат. Анан жанагындай арыздар болсо, балким индивидуальный порядке карап чыкса болот. Эмне себептен? Бирок андай жана сиз айтып аткандай мераларга эч кандай барган жок. Алар анда кайка арызданыш керек? Өкмөткө, министрликке